Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен Жетеге мектеп лицейинин химия мугалими Абдубап Айжан Алмуратовна 8 класстар үчүн химия сабагын өтүп бермекчи. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы химиялык реакциянын типтери жана алардын ичинен орун алмашуу реакциясы. Демек, химиялык реакциянын 4 тиби бар: ажыроо реакциясы, кошулуу реакциясы, орун алмашуу жана алмашуу реакциясы. Демек, эми бул силер сүрөттө көрүп тургандай мен шарикчелер түрүндө берип койдум. Эмне себептен шарикчелер мындай болуп калды деген ой суроонун үстүндө ой жүгүртөбүз. Демек, аягында өзүңөр жыйынтык чыгарасыңар. Демек, химиялык реакциянын типтери бул ички процессин мен силерге шарикчелер түрүндө түшүндүрүп берүүнү чечтим. Биринчи кошулуу реакциясы бул А жана Б жөнөкөй затын кошкондо А, Б деген татаал зат алынат. Башкача айтканда, А жана Б заты кошулуп бир жаңы затты пайда кылат. Андан кийинки ажыроо реакциясы бул жерде А, Б заты, татаал заты ажырап А жана Б заты пайда болот. Биз химиядан билебиз, татаал зат деген эки жандан ашык атом, ар түрдүү атомдордун тобунан турат. Ал эми жөнөкөй заттар бир түрдүү атомдордун тобунан турат. Бул ички процессте көрсөк, бир татаал зат ажырап эки жандан ашык заттар пайда болушу мүмкүн. Үчүнчү, орун алмашуу реакциясы бул жерде жөнөкөй А заты менен Б, С татаал заты биригип, жаңы Ас деген татаал зат, Б деген жөнөкөй зат пайда болот. Демек, процессти көрсөк, бул сары түстөгү шакекче А заты ал эми кошулганда жаңы Б жөнөкөй зат, Асы татаал зат пайда болду. Андан кийин алмашуу реакциясы бул жерде өзүңөр көрүп тургандай эки татаал зат реакцияга кирип, эки жаңы татаал зат пайда болду. Же болбосо бул сүрөттө көрсөк болот. Андан кийин бул процесстерди кайрадан кайталап көрсөк, кошулуу реакциясында эки жөнөкөй зат кошулуп атат. Ал эми ажыроо реакциясында бир зат ажырап эки зат пайда болду. Демек, биз бүгүн сөз кылуучу, басым жасоочу реакциянын тиби бул орун алмашуу реакциясы. Орун алмашуу реакциясында жөнөкөй жана татаал заттардын ортосунда болуп, жөнөкөй заттын атому татаал заттын атому менен орун алмашкан учурда пайда болгон реакция. Демек, процессти көрөбүз. Жөнөкөй заттын атому татаал заттын атому менен орун алмашты. Демек, орун алмашуу реакциясы качан жүрөт? Бул кислоталар менен металлдар аракеттенишкенде, металлдар менен туздар аракеттенишкенде. Демек, бул реакция учурунда биз металлдардын активдүүлүк катарын эске алышыбыз керек. Демек, бул жакта литийден баштап алтынга чейин металлдардын активдүүлүк катары начарлайт. Демек, биз орун алмашуу реакциясында жүргүзүп жатканда эң негизги кислоталар менен металлдар аракеттенишип жатканда же ошол реакцияны жазарда биз металлдардын активдүүлүк катарындагы металлдардын суутекке чейинки жайгашуусуна көңүл бурушубуз керек. Себеби кислоталар менен металлдар аракеттенишкенде реакциядан суутекти сүрүп чыгарыш керек. Демек, суутектин сол тарабында жайгашкан металлдар кислотанын курамындагы суутекти реакциядан сүрүп чыгара алат. Демек, азыр биз кислоталар менен металлдардын аракеттенишин карап көрөлү. Жана мен айткандай, металл суутектин сол тарабында жайгашуусу керек. Демек, бүгүнкү биздин сүрүп чыгаруу реакциябызга мисал көрсөтүү үчүн кукурт кислотасы жана фосфор кислотасын алдык. Ал эми металлдардан күмүш, цинк, алюминий, кальций. Демек, биз азыр кукурт кислотасы менен күмүштү аракеттендирдик. Андан кийин цинк
менен кукурт кислотасы, алюминий менен кукурт кислотасы жана кальцийге фосфор кислотасын аракеттештирдик. Эми биз көңүл бурчу нерсе балдар, эмне үчүн күмүш жана кальцийде цинк менен алюминий салынган пробиркадай шарикчелер пайда болгон жок. Дагы көңүл бурабыз, бул жерден кандайдыр бир шарикчелер бөлүнүп чыгып атат. Эмне себептен деп ойлойсуңар балдар? Демек, төмөнкү слайдтарда бул суроого жооп табабыз. Реакциялар жогоруда көрсөтүлгөн реакциялардын теңдемеси цинк кукурт кислотасы менен аракеттенишкенде цинктин сульфаты жана суутек газы бөлүнүп чыкты. Демек, жогорудагы слайдда көрсөтүлгөндөй шарикчелер бул суутек газы. Андан кийин алюминий менен кукурт кислотасы бөлүнгөндө аракеттенишкенде деле суутек газы бөлүнүп чыкты. Бул процессти ушундай түшүндүрсөк болот. Демек, цинк суутек газын реакциядан сүрүп чыгарды. Эми биз күмүш менен кальцийди карап көрөлү. Күмүш менен кукурт кислотасы аракеттенгенде реакция жүргөн жок. Эмне себептен деп ойлойсуңар балдар? Демек, биз бул эрежени эске алышыбыз керек. Себеби металлдардын активдүүлүк катарында ошол реакцияга кирген элемент металл суутектин сол жагында жайгашкан болушу керек. Биз алган күмүш металлы суутектин оң жагында жайгашат. Демек, суутектин активдүүлүк катары боюнча кийин жайгашкан реакцияга жөндөмдүүлүгү аз. Демек, суутекти реакциядан сүрүп чыгара алган жок. Андан кийинки эреже кислота сууда эри турган болуш керек. Эгерде бул кислота сууда эрибесе, анда биз кислоталарды металлдар менен аракеттештире албайбыз. Андан кийин кальций менен фосфор аракеттенгенде реакция жүрбөдү. Себеби бул жерде пайда болгон туз сууда эрибейт. Башкача айтканда, кальций фосфаты сууда эрибейт, дагы реакция жүрбөйт. Ошондуктан 4-чү пробиркада дагы реакция жүрбөдү. Демек, бул металлдардын туздар менен аракеттенишүүсүн карайлы. Бул жерде дагы ошол реакцияга кирип жаткан металл туздун курамындагы металлдан активдүү болуш керек. Демек, темир менен жезин сульфаты аракеттенишеби балдар? Албетте, бул металлдардын активдүүлүгүн карайбыз. Демек, темир суутектин сол жагында жайгашып атат, ал эми жез суутектен кийин жайгашып атат. Демек, темир жезге караганда металлдык активдүүлүгү жогору. Демек, реакциядан сүрүп чыгара алат. Демек, темир жезди реакциядан сүрүп чыгарды. Биз жезин сульфатын эритмесине алюминийди салып көрөбүз. Алюминий биз билген ак күмүш түстөгү зат. Демек, реакциянын натыйжасында биздин пластинкабыз кызыл түскө өттү. Бул деген жезин каптамасы пайда болду. Демек, алюминий жезин сульфаты менен аракеттенишкенде жезди калыбына келтирип, алюминийдин сульфаты пайда болду. Демек, алюминий жездин активдүүлүк катары боюнча алда канча күчтүү. Андан кийин жезин сульфатынын эритмесине күмүштү салып көрөлү. Демек, эч кандай өзгөрүүнү байкабадык. Эмне себептен? Себеби балдар, бул жерде күмүш жездин активдүүлүк катары боюнча кийин жайгашып турат. Демек, реакциядан жезди сүрүп чыгара албайт. Демек, жыйынтыктаганда орун алмашуу реакциясында жөнөкөй зат менен татаал зат аракеттенишип, кайрадан жаңы жөнөкөй зат, жаңы татаал зат пайда болот. Саламатта калгыла балдар.